эксперттердин ойлорун айтып атат. Кээ бир эксперттер толук эмес мыйзамды окуп алып, башкача сын пикирлерди айтат. Бир мисал айтып берейин. Баягы жеке менчик маалымат каражаттарынын мекемелерине биз финансы булагындагы чечип бердик дагы, алардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн берип атабыз. Чагылдырганын, тиги ишмердүүлүгүнө дагы мындай жардам берип атабыз да. Мен бир окуп калдым. Торобаев сөздүн эркиндигине тыюу салганга аракет жасап атат деген сөздөрдү окуп калдым да. Андай жок. Бул жерде эң негизги маңызы жаш партия, акчасы жок балким партия, бирок программасы, идеясы бар. Аларга телеге, сайттарга, гезиттерге чыкканга бирдей укук берилип атат. Бирдей. Мен ойлойм, бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Сиздер жакшы билесиздер, шайлоонун астында 2 ай, 3 ай, 4 ай, 6 ай калганда жаңы партиялар пайда болуп калат да. Ошол норманы да киргиздик. 1 жылга чейин, шайлоо күнгө чейин, 1 жылга чейин ким катталган болсо ал катыша алат. 1 жылдан аз мөөнөтү ким катталган болсо ошол шайлоого бара албайт деген норманы киргиздик.